Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз азыр Ноокат районуна караштуу Как участкасында турабыз. Бул жерде биз сиздерге дал ушул аймактан сатыла турган Короо сарай участокту көрсөтмөкчүбүз. Алгач биз болжолдуу даректи дайындап койсок, дал ушул сиздер көрүп турган Ош Ноокат трассасынан бурулуп киргенден кийин 2 чакырым жол жүрүп, дал ушул кыяга киресиздер. Бул жерде дал ушул сиздер көрүп турган участок мал сарай сатууга коюлууда. Мындагы өзгөчөлүктөр тууралуу айта кетсек, жайыт абдан кеңири, андан сырткары мындай тескей жерлеринде карлар али кетелек. Бул жерлер нымдуу болгондуктан жай жаз мезгилдеринде дагы жап-жашыл чөптөр өсүп турат экен. Бул дегени сиздин жаныбарларыңыз үчүн, уй койлоруңуз үчүн ыңгайлуу шарт. Мына ушул сиздер көрүп турган участок мал сарайы, мал кармоочу, жылкы кармоочу жерлери менен андан сырткары дагы кандай өзгөчөлүктөр бар, биз ичине киргенде көрсөтөбүз. Мына достор, биз азыр ушул сарайга жакын жерде турабыз. Айта кетчү нерсе, дал ушул жер астынан чыгуучу булак. Бул жерден ошол уй койлорго керектүү суу тартылып алынат. Сиздер көрүп турган атайын суу насосу. Мында өзүнүн атайын электр энергиясы менен туташталган жери бар. Дал ушул автомат көтөрүлгөндө суу шланга аркылуу ушул сарайыңызга барат. Же болбосо дал ушул кранттан, булактан чыккан суу насос аркылуу тартылып олтуруп, мына ушул лотокко толтурулат экен. Ал эми бул жерге келгенден кийин уйлар, койлор ушул жерден мына сиздер көрүп турган таптаза мөлтүр булактын суусун ичишет. Мына достор, биз айтып жаткан жер участок сарайы мына ушул жер. Биз анда эмесе ушул сарай менен сиздерди жакындан тааныштыралы. Алгач жашоочу жерин көрсөтүп өтсөк, дал ушул жер чакан жашоочу жай экен. Көрүп тургандай тандыр. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул жерде өрүк, шабдалы сыяктуу жана башка мөмө жемиштерди дагы тапсаңыздар болот. Жаңгак да бар экен, андан сырткары теректер. Бул жак бөлмөсү кампа экен, атайын буюм тайымдарды сактоочу. Ал эми бул жери 2-3 бөлмөлүү жашоочу жай. Жайкысын эс алуучу дал ушундай сөрүсү дагы, тапчаны дагы бар экен. Ал эми төрдөгү атайын мончо жана ажаткана дагы бар, 3 тонналык бочкасы дагы бар, суу толтуруучу. Ал эми бул болсо 15 тонналык суу резервуары. Бул жерде ошол керектүү таза сууну камдап алууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Мына биз Короонун ичине келип калдык. Жамгыр катуу жаагандыгына байланыштуу бир аз чыла экен. Сиздер көрүп турган бул жер отунканасы, керектүү бадал дарактардын отундары, тезек жана башка тыптардан отундарды ушул жерге жыят экен. Ал эми бул жагы кой же уй, же болбосо жылкыларды кармоочу кышкы жылуу сарай. Көрүп тургандай жарыктык кирип туруш үчүн атайын форточкалар дагы орнотулган. Ал эми бул акур болсо атайын жылкы үчүн бийик болуп жасалыптыр. Дал ушул сарай отканасы бардыгы бириккенде турасы 6, узуну 50 метрге чамалайт экен. Ал эми бул жерде атайын чөптөрдү от сактоочу, тойду сактоочу жер. Бул сиздер көрүп тургандай суу ичүүчү акур.
Мына бул жерде атайын уйларды байлаганга дагы ыңгайлуу акурлар дагы уюштурулган. Бул жерге дагы суу куюлат. Мындан аркысын биз кирип көрсөтөлү. Бул жак жемкана. Керектүү жылкылар үчүн жана уйлар үчүн жемдерди дал ушул жерде атайын жашиктерде сакташат. Бул жерге жон гана жемди толтуруп койсоңуз болот. Баары тыкан, эч кандай чычкан дагы башка эч кандай мындай жырткычтар кире турган жол жок. Баары каралган. Кийинки бөлмөсүнө кирип көрөлү. Бул жер чакан койкана. 15-20 чакты койду дал ушул жерге батырып кармасаңыз болот. Ал эми бул жактагы атайын жылууланган кышкысын уй кармоочу, жылкы кармоочу жай экен. Атайын бул жердеги малчылардын дагы кийими бар. Жамгырдан суу өткөрбөөчү. Ал эми бул жерде жылкыларды бирден бордоп бакканга ыңгайлуу шарттар түзүлүптүр. Дал ушул жерге асыл тукум жылкылардан 3-өөнү кармап баксаңыз болот. Бул жагында болсо акурлар. Бул жерге уйларды кармасаңыз болот. Ал эми полу атайын пышык кыш менен кынапталып жасалган. Үстүнкү бөлүгүн дагы маани берсеңиздер, атайын жыгач ташталып, андан кийин сеткамактын алдынан ылай менен шубалып, болушунча жылуу болуш үчүн бир топ шарттар каралган. Коро жайдагы бул участкадагы дагы бир нерсени айта кетели. Дал ушул жерге дагы пая же пресс чөптөрдү сактап жыйсаңыз болот. Мына достор, биз тааныштырып өттүк. Эми өзгөчөлүктөрү тууралуу айта кетсек, свет бар бул жерде. Бул жер негизинен Ноокат районунун Кеңеш айыл өкмөтүнө карайт. Атайын Как участкасында турат бул жер. Ал эми баасы тууралуу дагы айта кетели. Ээсинин айтымында $20,000. Эгерде алчулар болсо, кеми болушу мүмкүн. Ал жагы сүйлөшүү жолу менен чечилет. Андан сырткары 9 баш бээси дагы бар экен. Баардыгы бооз. Аларды дагы эгерде жылкы алуу ниетиңиз болсо, аларды дагы сүйлөшүп сатып алсаңыз болот. Анткени дал ошол бейлер мына ушул коктуга үйрөнгөн, мына ушул сарайга үйрөнгөн бейлер экен. Аларды айдап койсоңуз өздөрү тоюп, кечиндеси дал ушул жерге кайра өздөрү келип жүрө берет. Мындайча айтканда, атайын бир адам артынан жүрүшүнүн дагы кереги жок. Бул жердин жалпы аянты 25 сотук. Дал ушул жашоо жайы жана ошондой эле коро жайын кошкондо. Ал эми узундугу 70 метрден ашык, туурасы 25 метр. Мына достор, биз ушул сатыла турган коро жай тууралуу сиздерге толук маалыматты берип бүттүк. Эми участканын ээсинин телефон номерлери тууралуу сиздерге маалымат бере кетели. 0777 30 46 67 бул WhatsApp номери. Ал эми Мегаком номери болсо 0553 30 46 67. Эгерде коро сарай алам деп чамданып жүргөн болсоңуздар, дал ушул жер сизге ыңгайлуу, чак келиши толук мүмкүн. Анткени жайыты дагы кеңири. Жайыты тууралуу айта кете турган болсок, бул жерде жерлер эч качан менчик болбойт. Болгону сиз уй койлоруңузду, жылкыларыңызды багып, ал эми жайыт акысын ошол Ноокат районунун Кеңеш айыл өкмөтүнүн жайыт комитетине гана төлөп коесуз. Жаратылышы дагы абдан кооз. Азыр эми кыш мезгили болуп тургандыктан мындай көрүнүштө болгону менен эртеңки күнү жаз, жай мезгилдеринде жашыл келем салынгандай бир кызыктуу кооз жаратылышты кучагына алган жайыт экен. Чамдаңыздар, алыңыздар жана өзүңүз баштаган
Фермаңызды ушул жерде түптөңүздөр.